Бул 2 кабаттуу заңгыраган имарат номер 182 мектепке чейинки билим берүү мекемеси. Сыртынан баары көңүл жылытарлык көрүнгөн менен анын ичиндеги майда бирок маанилүү иштерге көпчүлүк анчейин көңүл бура бербесе керек. Маселен, балдарга берилген тамак аштар, анын сапаты, витаминдүүлүгү, мунун баары талапка жооп бербейт деп атенелер нааразы. Тамактарын көрсөңүз, балдар эме ичкенде болуп калды. Помойчу көрдүңүздөр жана чакадагыны, эти жок жүрдү, балдар сахары жок тамак ичти. Балдар келип үйгө кыздарым айтчу, курсагыбыз ачып атат папа деп, курсагым ачып кетти деп. Жактан чыгат, курсагым ачты дейт. Көрдүңүздөр, суп тармактар кандай чыгып кеттик. Вообще мен түшүнбөйм мунда кандай болот бул сайдыкчы. Ана мурунку келгендери эт жок. Вообще эт жок да. Эт жок. Шул горох, фасоль и все. Анан кийин биз ушул садик боюнча ателердин эмесинен кухняга кирип баарын эмесин өткүзүп текшеребиз да. А вообще родителдер возмущаться этип турабыз да. Анан кийин көрдүңөр го өзүңөр, рожкалар кандай, эмелер кандай. Анан мен завхозго кирип айттым да, вот скажите, эмне питанияңар бар балдарга берген кезде почти эчтекеси эле жок экен. Китлап, картошка, тиги бу дегенден жок да, май сасык. Анан кечке чейин балдар ушу садикте болсо, жеген ушакта болуп атса, анан кийин эмне деген турат, тамак ашычы. Жаңы жылдын алдында тоже ушундай где-то бир 15 күндө эт болгон жок. Жайнагүл Курманалиева бала бакчада берилген тамак ашка канааттанбаган ата-энелердин бири. Ал бул маселе боюнча бир канча мамлекеттик тиешелүү мекемелерге, жетекчилерге чейин кайрылган, бирок азырынча алардан жооп келе элек. Мындан улам ишине байланыштуу эмгек өргүгө чыгып, бала бакчага барган кызын анын коопсуздугу үчүн жанына алып алганын айтат. Питаниялар сууга бышкан макарон, ошо макарону күйүп кеткен, сууга бышкан кашаларды берчи балдарыма, сахары жок, жөнөкөй эле чай берип отурчу. 700 сомдон ошо 2016 жылдын май айынан баштап 700 сомдон фондко төлөгүзсүңөр деген. Бул жерден еще дагы айткым келет, Оптима банк менен күзүндө гана договор түзгөн. Ага чейин бүт баарын воспитательдерге жана заведующийлерге биз берчик. Заведующий бүт баарын өзү чөнтөгүнө салчу да 700 сомдон. Иштен чоо жайын аныктоо үчүн бул бала бакчанын администрациясына кайрылганыбызда анын буга чейинки жетекчиси мындан 2 жума мурун иштен өз эрки менен кеткенин айтып, бизди убактылуу директордун милдетин аткаруучу айым тосуп алды. Дегенде эле коомчулукка кызык болгон ашканасына баш бактык. Себеби буга чейин билим берүү башкармалыгы тарабынан текшерилген учурда санитардык абалы талапка жооп бербейт деген эскертүү берилген экен. Ал эми бул жерде күнүмдүк жасалуучу азыктар сакталат. Сухофруктовый бүгүн как раз сухофруктудан компот кайнаттык. Балдарская на 3-е блюдо. Аны менен катар ата-энелерди түйшөлтүп келген эт жана сүт азыктары сакталган муздаткычы да маанилүү эле. Тиешелүү адистер этти жаңы алышканын айтып, аларды эми бөлүп салабыз деп камынып турушкан экен. Андан ары жер төлөөдө сакталган жер жемиштерине да күбө болдук. Убактылуу директордун милдетин аткаруучу Шайыркүл Асекова бул жагдай ушул учурда буйрутма берилген эт азыктар убагынан кечигип келбей калгандыгына байланыштуу болгон деп түшүндүрөт. Ошол күнкү энаталар интернетке таратып жиберген тамак аштын абалы боюнча маалыматым, ошол күнү бизде эт кичине кечигип келген. Бияка этти кичине кечирээк алып келгендигине байланыштуу ошол күнү этсиз тамак болуп калган. Бирок биз ошо этки алмаштырган фасоль, гречка менен алмаштырып тамактар жасаганбыз. Жана ошондой жумуртка менен этти алмаштырабыз, эгер андай болуп калса. Борбор каладагы бала бакчаларды көзөмөлгө алган билим берүү башкармалыгы да бул балдар бакчасын буга чейин текшерүүгө алып, талапка жооп бербеген бир нече жагдай боюнча эскертүү берилиптир. Эми ата-энелер тараптан түшкөн арыздоонун негизинде учурда тиешелүү чаралар көрүлүп, текшерүү жүрүп жатканын, андагы мүдүр иштен алынганын кошумчалады. Учурда жаңы мүдүрдү алып келүү каралууда. Бул жерде мурун проверка, мурун текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүү жүргүзүлүп, ошол жерде жетишпегендиктердин баарын эскертүү берилген. Эскертүүдөн дагы сырткары ошол жерде жанагы чарба башчысына, андан сырткары жанагы поварга дисциплинардык характердеги баягы эскертүү берилген да булардын баарына. Замечание алышкан алар. Бул боюнча мына жумуштан директор кетти. Андан сырткары азыр күндө көзөмөлдө райондун специалисти, Октябрь районунун специалисти күндө көзөмөлгө алган. Эске салсак, Бишкек шаары боюнча 80ден ашуун бала бакча болсо, алардын 30га чукулуна санитардык абалы туура сакталбагандыгы үчүн эскертүүлөр берилген. Жазгүл Мадинова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.